Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайрадаліне Ош реклама каналы. Бүгін 16 февраль 2025 жыл мен сіздерге ХБКда жайғашқан мына шундай 4 қабаттуу домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Сериясы 103 кирпичный дом туғандар. Сатылуучу квартиранын ремонту дагы өтө сонун, угловой эмес, планировкасы сквозной. Ремонту да жакшы, мага лично жакты. Ондар, келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер ХБК району. Бул жака мындай 50 метр жүрүп барсаңыздар Касымбеков көчөсү. Ориентирди мына сол тарапта жайгашкан Ырыс маркетине алсаңыздар болот. Мына Касымбеков менен оң тарапка жүрө турган болсоңуздар Запчасть базары, троллейбустун акыркы аялдамасы бар. Пешком эле барып келип турсаңыздар болот. Бул домдун адреси тугандар Салиева 34, серия 103, кирпичный дом. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз 4-чү подъездде, мына ортоңку подъездде тугандар 4-чү кабатта болуп калат. Угловой эмес, крышасы жабылган. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 3 бөлмөлүү квартиранын алдына да келдим. Мен айткан подъездге кирип, тугандар 4-чү кабатка чыгасыздар. Анан квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү квартира, ремонттору жакшы, келип эле жашай турган даяр квартиралардын бири. Эң негизгиси кирпичный дом, анан угловой эмес. 4-чү кабат. 3 бөлмөлүү квартира. Аянты 60 квадрат метр, суу, свет, природный газ, центральное отопление бардыгы бар, техпаспорту дагы бар. Мына квартирага кирип келе бересиздер. Бул жагы ажаткана болот. Мына жака жүрүп келе турган болсоңуздар кухнясы, бул конок бөлмөсү тугандар. Анан буюм дайымдары келишим түрдө дейт. Ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Келишип калсаңыздар, Кудай буюрса калтырып деле кете берет экен. Саткан себеби башка жерден үй алыптыр. Ошол себептен бир аз акча жетпегенине байланыштуу сатка коюп аткан учуру тугандар. Срочно сатыш керек экен, ошол себептен дагы баасын мындай базар баада эле кылып жакшы коюп аткан учуру. Мына отопление батарейкалары бар, айнек терезелери пластик. 103-төрдү билесиздер, эми алдында кичинекей балкону бар. Закрытый кылып алсаңыздар деле болот. Пластик менен тосуп жасап, кондер бар. Көрүп атасыздар. Сүйлөшөсүздөр тугандар. Калтырып деле кетет Кудай буюрса. Так, ошондо бул биринчи бөлмөсү болду. Ремонту жакшы. Ысык да экен. Так, эми кийинки бөлмөлөрүн көргөзөйүн тугандар. Бул жагы экинчи бөлмөсү. Спальня окшойт менимче. Ылдый тарабы полу жыгач тугандар. Дуалдар обой, айнек терезелери пластик, бардыгы жакшы, сонун. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга деле жиберип койсоңуздар болот. Балким ушундай сатылуучу даяр 3 бөлмөлүү квартира издеп жүргөндөр. Бул спальня болду да тугандар. Жүрүңүздөр эми мына 3-чү бөлмөсүн көргөзүп берейин. Бул жагы менимче бир детский кылсаңыздар болот. Бул комната бирок чоңураак болот. Анан планировкасы сквозной. Бул тараптан, арка тараптан күн квартирага тийип жарык болуп турат Кудай буюрса. Ушундай. Мына караңыздар, бардыгы жакшы, сонун экен. Эң негизгиси полу дагы жыгач. Так, 3-чү бөлмөсүн көргөзүп бердим. Анан мына жагында мындай кладовкасы дагы болот. Керектүү бир нерселериңиздерди коюп коесуздар да. Кладовка деле негизинен керек тугандар. Так, эми жүрүңүздөр, санузелин, анан кухнясын сиздерге көргөзүп берейин. Окей тугандар, эми сатылуучу квартиранын сиздерге кухнясын көргөзүп берейин. Бул жагы санузели, ал жакта болсо кухнясы. Мына тугандар, кухонный гарнитур, бардыгы жаңы, сонун. Микроволновка бардыгы бар экен. Айнек терезелери пластик. Эми тугандар, азыр сиздерге санузелин көргөзөйүн, анан баасын айтам. Эйсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Квадрат метр 60, баасы болсо 53 000 долларга бааланды. Анан кеми бар. Чалып сүйлөшөсүздөр, барыңыздарга ийгилик тугандар.